Саламатсыңарбы, балдар? Мен Баткен областы Кадамжай районуна караштуу номер 9 Абдыкадыр Орузбеков атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Атабекова Бактыгүл Яхияевна кыргыз тили сабагына 5-класстарга сабак өтөмүн. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиш. Сабактын максаты окуучулар тема жөнүндө маалымат алышат, сөз байлыгын, тапкычтыгын, логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүшөт. Кунт коюп угууга, ден соолукка кам көрүүгө, мекенди сүйүүгө тарбияланышат. Анда эмесе балдар, диптер китебибизди ачып, бүгүнкү сабакты кунт коюп угуп отурабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Этиш заттын кыймыл аракетин, ал-абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Этиш лексикалык, морфологиялык, синтаксистик кызматты аткарат. Лексикалык белгиси заттын кыймыл аракетин, ал-абалын билдирет. Ал эми морфологиялык белгиси этиштер сүйлөмдө баяндооштук, бышыктооштук милдет аткарат. Синтаксистик кызматы жак жана чак боюнча өзгөрөт. Анда эмесе ушул бүгүнкү теманы биринчи кадамыбызды баштайбыз. Тема жөнүндө мисал келтирип, сүйлөм түзүүгө үйрөнөбүз. Мында дептериңерге жазып, түзүлгөн сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып олтургула. Биринчи кадамыбызда сүрөттө көрүп тургандай эле Марат сабакка шашып бара жатат. Мында лексикалык мааниси эмне кылып жатат? Бара жатат. Шашып бара жатат. Экинчи сүрөтүбүздө Асел дүкөндөн кайтты. Асел бир топ буюмдарды алып дүкөндөн кайтты. Асел дүкөндөн кайтты. Эмне кылды? Кайтты. Мында морфологиялык белгиси учур чакты билдирип турат. Үчүнчү сүрөткө көңүл бурабыз. Үчүнчү сүрөттө бала менен кыздын китеп кармап турганын көрүп турабыз. Асан бөбөгүнө жомук окуп берет. Асан эмне кылат? Бөбөгүнө жомук окуп берет. Демек, бул сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып алгыла. Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү шашып бара жатат, кайтты, окуп берет деген сөздөрдүн астын сызып койгула. Андан кийинки экинчи кадамыбыз сабагыбызды угуп табуу. Мында тапкычтыкка болгон жөндөмүбүздү өстүрөбүз. Мен силерге тамсил окуп беремин. Силер болсо кунт коюп угуу менен кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү тапкыла, кандай суроого жооп берет. Көңүл бөлгүлө. Сүрөттө көрүп тургандай эле ит сөөк диштеп көпүрөдөн өтүп бара жатты. Сууга түшүп орто жерине келгенде эки жакты карады. Суудан дагы бир иттин сөөк диштеп турганын көрдү. Адегенде ушул сөөктү тиштеп жейин деген ой менен имерилди. Сууга секирерде өз сөөгүн ыргытып жиберди.
Агып өлө жаздап араң чыгып келди. Демек, ушул силер уккан тамсилден кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү эстеп калдыңар деп ойлоймун. Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздын 3-чү кадамына өтөлү. 3-чү кадамда сүрөттөрдөн аңгеме түзөбүз. Сүрөттөргө көңүл бурабыз. Мында сүрөттөрдөн аңгеме түзүү менен бирге сөз байлыгыбызды, логикалык оор жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Түзгөн аңгемеден кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн астын сызып коебуз. Эмесе балдар, даяр болсоңор көңүл бөлгүлө. Биринчи сүрөттө көрүп тургандай эле кыздын жаныбар менен ойноп жаткандыгын байкап турабыз. Экинчи сүрөттө ушул эле каарманыбыз көчөдө сыртта балдар менен топ ойноп тургандыгын байкап турабыз. Андан кийинки сүрөттө ушул эле каарманыбыз ооруп калгандыгын көрдүк. Кийинки сүрөтүбүздө каарманыбыз доктурга кайрылып турат. Көрсө, бул каарманыбыз ооруп калгандыгын доктур түшүнүк берип жатат. Андан соң доктур дары жазып берип, кыз мынакей дарыны ичкен соң айыгып калганын көрүп турабыз кийинки сүрөттөн. Андан кийинки сүрөттөн каарманыбыз гигиенаны жакшы сактоо үчүн колун жууганы сууга бара жатат. Же болбосо таза суу ичүүнү. Доктур мурдакы сүрөттө эмне кылды? Гигиена боюнча түшүнүк берди десек да болот. Кийинки сүрөтүбүздө болсо кызыбыз эмне кылып турат? Мөмө жемиштерди жууп апасы дасторконго коюп турганын көрүп турабыз. Мынакей тамактануу учуру. Демек балдар, бул сүрөттөрдүн, кыймылдуу сүрөттөрдүн аңгемени түзүп силер кыймыл аракетти катышкан сөздөрдү астын сызып койгула. Демек балдар, ар бирибиз ден соолукка кам көрүүнү унутпайлы. Ар бирибиздин ден соолугубуз бул үй бүлөнүн бекемдиги болуп эсептелет. Үй бүлөбүз бекем болсо, мамлекет үчүн чоң салым кошкон болобуз. Кийинки кадамыбызда 443-чү көнүгүүнү көчүрүп жазгыла. Кыймылды билдирген сөздөрдүн астын сызгыла. Интернет булактарынан жазганыңарды тартып жөнөтүүнү унутпагыла. Көңүл бургандыгыңар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады.